Apa, ошо апа десем, эне десем, ошо жаштыгымды эстей берем. Көпчүлүк адамдар айтат, жаштыгыма кайтып калсам экен, балалыгыма кайтып калсам экен. Жок, эгерде балалыгыңыз кыйынчылыкта азапта өтсө, балалыгыңызга кайткыңыз келбейт. Ошолордун катарында бирөөсү мен. Балалыгыма кайткым келбейт. Балалык өзүм кыйналгандыгым үчүн, апам бул маселеде эмес, өзүмдүн кыйналгандыгым үчүн эмес, балалыгымда апамдын кыйналган күндөрүн эстеп, ал учурларды кайра көргүм келбейт. Апам, алтын апам, берекем апам. Мен урматтуу мекендештеримизден сени байкадым да, азыр апам менен ушул үйдөгү 3 эжем бар, 3 эжем менен эс алганы барышып бир жерге. Эжелерим өтө сулуу, бойлору дагы өтө келишкен, татынакай, аппак, нур жүздүү кыздар. Бирок апам бутунан баштап чачыга чейин терлери, чачтары барып, бүт денеси карарып кеткен да. Сүрөттү кайра жакындатып караймын, кайра алысатып караймын. Ошондой сулуу кыздарды бой жеткиземин деп, өстүрөм деп, өндүрөм деп, чачтары карарып, өзү чачтары агарып, өзү карарып кеткен. Күнгө күйүп кеткен. Апам байкушум. Байкушум апам. Балким бир адамга жетип калар бир сөзүм. Бир адамга апасын кордоп жаткан, апасын коркутуп жаткан, же апасы ойлонуп, коркуп сүйлөй турган балдарга кээ бирөөсүгө жетип калар бир нерсе. Апаңды сыйла, урматтуу. Ошо жаштык кезде апам байкуш эч тынбайт. Эмгекти өтө сүйгөн апам. Арзулаган тыйынтык үчүн 300 сом үчүн таңдан кечке бирөөлөрдүн пиязын отоп, бизде ошол вакытта айылыбызда пияз отомойго чыгышат элдер. Дагы карасаң, эң эле жашы улусу дагы апам эле. Чыгып сагардан кечке тынымсыз иштеген менин апам эле. Апам урматтуу мекендештер, менин апам, алтын апам, берекем апам, бережен апам. Мени миң кордукта чоңойткон апам. Кыйынчылыкта. Албетте, урматтуу мекендештерим, апабызды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Апаларды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Бүгүн өзүңө тосут коюп алба. Ийгиликке жетсем жардам берем дебе. Бүгүн колуңдан эмне келет? Студентсиңби, иштеп аткан адамсыңбы, бизнесменсиңби? Айырмасы жок, колуңдан келген апаң үчүн кылып кал. Бүгүн сый урматта. Жок дегенде курук ширин сөздөрүң менен болсо дагы апаң үчүн эң жакшы сулуу кооз сөздөрүңдү арнагын. Уф деп айтпагын, ах, ох эмес, уф деген сөздү дагы апаң үчүн айтпагын. Бүгүн өкүнүчтүүсү бир статусуна койбойт, бир жакшы мамиле кылбайт, анан өткөндөн кийин апам эле деп статустарына коёт, тынымсыз ажелерге коёт. Алтыным эле, байкушум эле деп. Сенин территорияңдагылар дагы байкап турат сени эмне кылып атканыңды, статуска эмне коюп атканыңды. Өткөндөн кийин бартайсыңбы сен? Өткөндөн кийин статуска коесуңбу? Өткөндөн кийин байлыгым дейсиңби? Жок, урматтуу мекендешим. Апаңа эч качан кайшы айтпа. Миң кыйынчылык келсе дагы желкеңе, оорчулук келсе дагы көтөрө бил. Апаңа билгизбе бул нерсени. Бүгүн дардың болсо, кайгың болсо апаңа айтпа. Сен оны ойлонсоң, апаң миң эсе ойлонот сен үчүн. Апаңа эч нерсени билдирбе. Ошол билдирбегендигиң эркектигиң болуп эсептелет. Тойлор кылдым, өлгөндө апам үчүн. Мени периштедей караган бактыкар алдым үчүн. Тирүүлүгүндө сарсаң кылып, ойлондуруп, дыккат кылып, кыжалат, сарсана кылып, өлгөндө тойлор кылдым. Ашты ким жеди? Ашты ким жейт? Токтор. Тырстан токтор. Жеп рахмат деп айтышты ордуна гыйбатымды да кылып кетишти. Урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек. Бүгүн апаң барбы?
бутунан кызматын кыл. Кийин миллиондогон акчаңа дагы таппай каласың. Апаңдын мындай кемчилиги бар эде, мындай кемчилиги бар деп, андай кемчилик издебе. Акыретте эмне жакшылык кылдың деп апаңга маселесинен сурабайсың. Апаң не кандай кемчилиги бар деп сенен сурабайт. Апаңдын кемчиликтери үчүн өзү жооп берет. Атаңдын кемчиликтери үчүн. Ата деген байкуш. Ыр клиптерди байкасаңыз бүт эне тууралуу урдалат, ата унутулуп калат. Эне ар дайым неберелерин карап, чеберелерин карап үйгө дагы батып кетет экен, бирок ата байкуш чоңойгондон кийин аксакал болгон учурда мындай үйдүн мурчунда калып калат экен да. Чалган учурда да көп балдар, студенттер дагы көбүнчө кимге чалат? Апасына чалат, атасына чалбайт. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек мекенештер. Ошо бетидеги тырыштар, апаңды ойлондуруп жаткан, сарсанаа кылып жаткан маселелер сен үчүн болбоду. Сага эң күчтүү мотивация, ийгилик үчүн, жакшы жашоого жетишиң үчүн, ушу көрсөтүп коюшуң үчүн бар экендигиңди. Бул ата-энеңе барып, айылга барып, сен үчүн эң күчтүү мотивация ушул. Айылга барып, дасторкондо отурганда, дасторкондогу нематтарды кара. Апаңдын карарып кеткен жүзүн кара, агарып кеткен чачын кара. Атаңдын бетине түшүп кеткен тырыштарды кара. Ойлоно берип, кыжалат болуп, акчаны кайдан табам, баланы каяктан багам деп. Ошо маселелерди ойло. Ошол нерсе сага дух бербесе, ошол сага күч бербесе, сага эч кандай мотивациянын жардам бере албайт. Каза болгон Рахматул Чоосас келип дагы сага жардам бере албайт. Эгерде ушул нерсе сага күч бербесе, ата-энеден башка сага ким күч берет? Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Бүгүн атасы өтсө жаназа окуй албайт. Атаң эле го, бир эшек эмес эле го. Сүйрөп барып эчтеке жок эле. Тулганыма шүгүр деп үстүгө чыгып кете албасын деп 3 тонна топурак таштап үстүгө бетонду коюп коя турган. Ал эшек эмес, атаң эле го. Бирөөгө 500 сом берип кабыр каздырат, бирөөгө 500 сом берип майытты жуудурат. Мен өлүктөн коркомун дейт. Ал өлүк сен атаң эй. Молдеке суу жууп бериң дейт, атамды дейт. Мен жууп албайм дейт. Ата байкуш, сен үчүн ол иштебеген жери калбады. Көмүр ташып иштеди, терек ташып иштеди, бели кыйшайып калды, жүрөгү сарсанаа болду, ооруду. Апа байкуш түнү күнү сен үчүн ыйлады, сарсанаа болду. Урматтуу мекендешим, ушул апа үчүн, ата үчүн аракет кылбаса, ким үчүн аракет кылабыз? Сен үчүн карыз алды. Душманlığa барып, башын ийип, салам берди. Карыз алды, душманыга ийилди. Урматтуу мекендешим, ойлонушуң керек. Өзгөчө жашта ата-энең бар экен, мындан өткөн сен үчүн бакыт жок. Ушул бакытты бүгүн колдонбосоң, эртең кеч болот. Эмне келсе кылып кал колуңдан. Эмне келсе кылып кал. Ата дагы оор сүйлөбөйт, апа дагы оор сүйлөбөйт. Бирок эң коркунучтуусу сенден коркуп сүйлөп калышы. Ойлонуп, деп коркуп сүйлөп атса, ал сен ак болуп атасың айт, апаңа, атаңа. Урматтуу мекендештерим, кепиңге келишип, атам өтүп калды, кепиң канча метр болуш керек? Куран окуп бересизби? Куран окуганды билбейм. Атаң го. Сигарет чегип алып, атам өтүп калды деп, үф деп бул жака өтөт, үф деп ал жака өтөт. Бир зикир кылып туруш жок атасы үчүн.
Seni murдуң аккандай арчыган ким эле? Көчөдө тизеден лай болуп кетсең жууган ким эле? Ички кийим, сырткы кийим, галошторуң аралашып кетип, өзүңдү өзүң тааныбай калган учуруңда сени адам кылган ким эле? Атаң эмес беле? Уялбайсыңбы? Ооба. Sen üçün dос, bugün dos izleyip, atadan ötkön dos bolбойт. Bugün tuğan, akça maselesi kelip kalganda, ата-эне кармап турат да. Ата-энеден кийин туугандар да бири-бирин карабай калат. Апакем, апаңдын кызматын кыл. Шарда окуганы келдиң, окуу колунан келбей, бар апаңдын кызматын кыл. Окууңду тийиштир окуй албасаң, апанын кызматын кыл. Апа сени менен сыймыктана турган болсун. Мен, урматтуу мекендешим, эрте жазы өтө жаман көрөм. Себеби жамгыр өтө көп жаайт. Ошо жаштык кезибизде үйүбүз өтө эски болгондугуна байланыштуу жааган катуу жааганда ар жеринен суулар агышты баштайт эле. Биз тазик, чыны, тапкан нерсебизди буюмубузга алып келип жамгыр кирип аткан жерлерге коет элек. Үйүбүздө ошол энем чоң элем байкуш кылганда ошол чоң бир торсун койгон экен, ошо торсун эле кармап турат эле да. Мына Кудайыма шүгүрөшүп өтүп атабыз. Атам бир жерде кыжаалат болуп, сарсанаа болуп калышын эч каалабайм мен. Атама бирөө сүйлөп жатканда сен алкаш, сен мындайсың деп мынантип сөмөйүн көрсөтүп сүйлөштөн мурда мунун баласы мындай го деп токтолуп туруп алышын каалайм да. Атамдын эч бир жерде тили кысык болуп калышын, апамдын эч бир жерде жер карап калышын каалабайм мен. Ошон үчүн дагы аракет кылам. Да. Атадан ападан артык эч ким жок. Ошон үчүн аракет кылбасаң, дүйнөдө не? Баланча менин балам. Кээ бир ата-энелердин жүзү жер карап жүрөт баласы үчүн. Кээ бир балдар менен сыймыктанып жүрөт, кээ бир ата-энелер. Кыска ойлонбо, ата-энеңден кемчилик издебе. Бүгүн ата-энем мындай кылыш керек эле, үй салып бериш керек эле, машина алып бериш керек эле, баланча досум алып берди, кылып бериш керек эле, неге мага кылбады деп ата-энеден, Кудайдан, ар кимден кемчилик издеген жаштар бар. Жок. Сага үй салып бере албаган болушу мүмкүн, бирок колунан келген бардык нерселерди 100% кылып койду булар сен үчүн. Мен буга 100% кепилдик берем. Ата-энеңди сыйла, урматта. Ар бир таңда апам тамак жебейт эле. Мен тамак жебеймин. Негизи жегиси келип турат, бирок тамак аз аш болгондугунан байланыштуу кеч тамактан эртең мененки аз эле аш болот эле. Балдарым жесин деп жебейт эле. Негизи жейт эле, бирок балдарым үчүн деп жебейт эле. Жөнөкөй тамак маселесинде да. Ичине акча түшүп калса ошону кымтып бекитип жүрөт эле, ушу балам үчүн деп. Эртең окуусуга башкасыга берем деп. Шаарда окуйм, айылга барам. 10 күн каникул, 15 күн каникул болгон учурда, медреседен барган учурда апамда акчасы жок болсо кошуналарга чургап кирип кетип эле. Кошуналарга азыр кирип чыгайын деп барып ошолордон акчасын сурап, карыз алып 10 күндө берем, 20 күндө иштеп берем деп байкуш апам кошуналардан карыз сурап, мана окууда иштетесиң балам деп, бекем кармагым балам деп, жоготуп койбогун акчаны балам деп, пакеттерге ороп, кийимдерин ичиге салып бекемдеп берет эле. Апам мен үчүн жалынбаган, какпаган эшиги калбады.
Bir ması kiyet ele, al masası 10 yıl kiyet ele. Andağın en ardan 3 so'mdan alıp keletiler. Aslı çırtılıp ketken, tutulup ketken. Galaşıga 20 yıl oldu. Apamın eseptörü ele köynögü var ele. Baykuş apa.